Эсептөө палатасы Тышкы иштер министрлиги жана анын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде 2023-2024 жылдары бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыктарын карады. Анда жалпы 72,7 миллион сомдук финансылык бузуулар аныкталган. Алар бюджетти аткарууга, мүлктү пайдаланууга, отчеттуулукка жана сатып алууларга тиешелүү. Калыбына келтирүүгө тийиш болгон 5,3 миллион сом каражат өндүрүлгөн. Министрликтин борбордук аппаратын текшерүүдө атайын каражаттардын эсебинен эмгек акылар, социалдык чегерүүлөр жана транспорт чыгымдарында ашыкча төлөмдөр аныкталып, кийин кайтарылган. Диканбаев атындагы дипломатиялык академияда гранттык каражаттар казына аркылуу колдонулган эмес. Эмгек акылар жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам бузуулар белгиленди. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрдө консулдук кызмат көрсөтүүлөр доллар менен жүргүзүлгөн деп айтылат маалыматта. Чет өлкөлөр боюнча аудит 19 элчилик, 2 өкүлчүлүк жана 6 консулдукта жүргүзүлгөн. Натыйжада Алматы, Екатеринбург шаарларындагы, Индияда запастар, Малайзияда ижара чыгымдары, Венгрия, Австрия жана Италияда дебитордук карыздар, Украинада төлөнбөгөн эмгек акы, ошондой эле Украина, Сауд Аравия жана Катарда калдык каражаттар боюнча көйгөйлөр аныкталган. Эсептөө палатасы тиешелүү чечимдерди кабыл алып, мыйзам бузууларды жоюу жана аудиттин сунуштарын ишке ашыруу боюнча көрсөтмөлөрдү берди. Бүгүн эсептөө палатасынын жыйынында кезектеги Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги каралды. Ал жерде бир топ кемчиликтер орун алган. 23-24 жылдагы мезгилдеги аралыкта текшерилген. Андагы чыккан кемчиликтердин бардыгын өкүлдөрү менен такташып, алар мойнуна алды. Сунуш пикирлерди биз бердик. Аларды аткарууга бүгүнкү күндө алардын бардыгы даяр болуп атат. Ордуна коюла турган суммалар бар эле, аны бүгүнкү күндө бардыгын ордуна коюп келишиптир.